жарақалар кеше самолет урганда жарылып кетти да. Көрүнүп турабы? Мына от души жарылган мыналар. Мына ачылып кеткен даже. Бул мурда жок болчу. Мыналар ыргытылып кеткен, мына жер от душилер ачылып кеткен, мыналар ачылып кеткен. Эртең жаз башталганда бул фундамент жарылып калган да. Бул жагдан урган, главный ударлар ушул жагына тийген, мына жерлерге тийген. Үйдүн мына бурчтары жарылып кеткен. Мындай болуп. Асты мыналар жок эле, булар бүт ушундай болгон. Самолеттон болду булар. Мына жерлер. Өзүң көрүп турасың, жөнү бөлүнүп жатат да. Отдельно болуп бөлүнүп турат. Касы жараксыз да үйчү. Аварийный состояние. Муну жарактуу деп айтышып атат. Крышаны бузганда самолет сүзбөй эле, жөнүнө бир чымчык сүзүп кеткендей кылып сүйлөшүп атат да булар. Нол көрүп тартып атканыңдагыдай самолет келип уруп кетти да мына шипрлардычы. Соседиңдин үйүн көрүп турасыңбы? Кирпичтен бүткөн үйдү бузуп кеткен. Кирпичтен бүткөн үйдү көрүң, жаракатсыз мына алыстан эле көрүнүп турат 50-60 метр жерден. Кече күнү 3 күн алдың, 3 күн мурун. Комиссия акыркы комиссиялар келип көрүп, бул мелкий ремонт, муну шипрлап туруп жашап, кирип жашай берсең болот деген бир сөздөрдү айтып кетишти. Сен не барып гостиницага жатып алдың. Ошол элдин катарында бизди деле кошуп, квартира берип чыгарып койсо болбойт беле. Мисалы үчүн мен 20 жыл Бишкектин ичинде шаарда квартирада жашап жүрдүм. Бул жерге 2016 июлдун акырында келип бул үйдү баштап кирип жашаганыма болгону бир 5-6 ай эле болду бул жаңы үй бул. Мага айтышып атат, айыл өкмөтү мен сага шипр бердимби? Бердим. Стропила бердимби? Бердим. Рейка бердимби? Бердим деп мага догурунуп, эмне жасап жүрөсүң? Юбка кийип алгансыңбы? Эркексиңби деген сөздөр менен мага ушундай кайра жардам эмесинин ордуна кайра догурунуп сүйлөп, мунуңду оңдоп жашай бер. Нормально экен, убактылуу, түбөлүк эмес, убактылуу деп мени этте гостиницадан чыгарып, жооротуп алып келип кайда ушул жерге кое турган ойлору бар. Мен бул жерден пострадать этип, өтө катуу корктум. Мен эки кичинекей балам менен ушул жерден аман калганыма сүйүнүп жүрөм. Мен кайра бул жерге кирбейм, келе албайм. Асаш керек да, фундаменттен баштап стенасын жаз келгенде көтөрүш керек. Архитектурадан адам келип, сен эмне үчүн үйүңдү лайдан салыпсың, глинадан салыпсың деп эметет. Мен чөнтөйүмө карабыш кылам да, мен богатый болсом Царский село жактан албайт белем үйдү. Ошол жака сала албайт белем кирпичтен, нормально кылып, мрамордон чаптап туруп. Максым байке бул жерде кварталный. Меке каякта жүрөсүң дейт. Дача суда десем эмне кылып жүрөсүң дейт. Эме үйдү кайрадан журналисттерге тартырып көргөзүп жатам десем, пидорас сен эмне кылып жүрөсүң? Мен сага бул жерден чуркап жардам берейин десем, сасып дагы эмнени баштаган жатасың деп. Мен муну жумуш бүтсө, мен сени менен отдельно сүйлөшөм деп айтты азыр. Мени сөгүнбөң десем, эмне адам неме ойнот нары бери кылып атасың деп эметет да. Мен ошону көргөзүп, тарттырып эметишим керек менин. Алар билбейм эмне кылып жатышаттыр. Мына 4 күндөн бери лишна 4 күн болду элдин чыгып кеткенине. Ошодон бери гостиницада жатам мен. Бүт барыш кайра догурунуп сүйлөйт мага. Үмүтүңүз элексизби? Мамлекеттен сөзсүз түрдө жардам күтүп атам. Президентибиз бардык жабыркаланган элдердин бирөөсү да көөнүскөдө калбасын деп указын чыгарып койгон, бирок булар билбейм эмне кылып эметишип атат. Берген материалы жамгыр, кар жаап бүткөндөн кийин 2 күндөн кийин мен почти шипрди 2 күндөн кийин алсам, тактай менен эмесин 4 күндөн кийин алганмын. Мунун үстүнө уже суу өтүп кеткенден кийин араң келген. Үйүң үстүн жаппайм, бул жерде эмне кылып жүрөсүң дейт. Мен эмнеге жаашым керек мына суу өтүп кеткен үйдүн үстүнө?